5 сезүү органдан кирген информация ойду пайда кылат. Ойду пайда кылат. Сиздер байкасаңыздар, баягы бирөө мындай көрүп каласыздар, аны мындай иш кылып атыптыр. Вайттан ошондой иш кылса болот экен, мен кылбаймын деп сразу ошону ойлонуп кетесиздер, туурабы? Болсо ал иш менен башка ишиңиз жок. Просто бирөөнү көрдүңүз, ойду контрол кылат. Ойго 5 сезүү органы күчтүү болгон себеби мындай да. Көзүңүздөрдү ачып туруп, элестет десе элестете албайсыздар да. Мисалы элестет, мисалы бир нерсени элестет десе, анткени аны элестетсеңиздер көздөн кирген информация аны элестеттирбей жыгып салат да, мындай. Чачырап салат. Анткени только азыр экран көрүп атам. Өзүм көрүп атам да. Же бирөө шум кылып атса, биякта бирөө кыргызча ырдап бакырып атса, аз мал жерде бирөө аябай кыргызча сүйлөп атса, эме кылса, мен уже эмне оюм чачырайт дагы, эмне кылам? Даже сөзүмдү таппай калам. Неге дегенде ал сөз кирет, мээге обработка боло берет, анткени мен кыргызчаны түшүнөм да, мисалы бирөө кыргызча жаман сүйлөп атса, эме кылса, же бирөө жазып атса, көзүм көрдү да. Значит, эмне экен ошол элестеткенде дагы элестете албайсыз, анткени 5 сезүү органыңыз ушунчалык күчтүү. Ошого 5 сезүү органдан кирген информация ушунчалык күчтүү болгон үчүн мээңизди контролдойт, ташне оюңузду пайда кылат. Ошо сыяктуу мындан кийин эгер ойду өзгөртсөңүз, ушул денеңиз 5 сезүү органыңыз нени көрүп атат, нени угуп атат, нени жеп атат, нени жутуп атат, нени кармап атат, ошолорго маани бересиз.